Сабыр кылгыла. Сиздер билбеген көп нерсе бар. Мен анын баарын азыр айта албайм. Мага ишенип колдоп бергиле. Мен силерди уят кылбаймын, ишенимиңерди актайм. Мен тарыхтын ак барактарында элиме кылган ак эмгегим менен жазылып калгым келет деген о баштай эле 2020 жыл октябрда эле айткан. Чүү дегенде эле Кумтөрдү албайм деди. Садыр айта берет, кайта берет деп чуу көтөрдүңөр. Шашма, жел өпкө, жаштар эле чуулдаса эмне? Пайгамбар жашындагы эл ортону 50дөгү эле агайлар акшыңдап төз эфирлерден зекип турушту. Унчукпай кутулду. Үн катса, актанса, чыдабай чындыкты айтып жиберсе, ошондогу саясий абалда президент болуп бекимек тургай, премьер-министр болуп араң отурганда эмне болот эле? Бир заматта жок кылышат эле. Андан соң дагы далай элге жакпаган, айрыкча тарапташтарын шок кылган чечимдерди кабыл алып жатты. Саясат шахмат оюну экенин билбегендер, ал чечимдер болгону саясий куулук, кырдаалды оңдоп кетүүчү убактылуу гана чечимдер экенин сезбеген кайбир тарапташтары айкырып кыйкырып өкмөт үйүнүн алдына чыгып, кет эле кет, сен бизди алдап койдуң дегенге чейин барып жатышты. Аларды карап отурган Садыр Жапаровдун ошондогу абалын сезген барбы? Тилин тиштеп гана ичинен токто, анчалык барба? Бул убактылуу чечим. Мен азыр ушул позицияны карманышым керек. Мен мага ишенип аягына чейин колду бергиле деп эскертпедим беле. Мен азыр силерге чыгып баардык сурооңорго ачык жооп бере албайм деп чырылдап гана айласыз унчукпастан отуруп бергенин сездиңер беле? Жок. Ооба, тетири баскандар тетириге тишти. Кийин себебин түшүнүп кайрылгандар кайра келишти. Эл да бирде азаматсың десе, бирде бул эмне кылганың деп толкуп жатты. Мына ушул күнгө чейин ушул оюн уланууда. Ишендиңерби? Аягына чейин ишенгиле да. Садыр Жапаров президент, унутпайлычы ушуну. Мамлекеттик сыр деген болот, жүргүзгөн саясатынын сыры болот. Айт эле айт, жооп бер деп тытмалап жатып, ансыз да маал менен айласыздан жооп берүүгө мажбурлап жатасыңар. Кумтөрдү албайм деди эле. Албай койдугу? Алды го. Жалгыз эле Кумтөр эмес, далай салмактуу иштерди аткарды го. Келечекти жаркыратып куруп берем. Электрди сатып алган эмес, саткан өлкө болобуз. Сабыр кылгыла, чыдап бергиле. Обу жок, карыз ала бербейли, азырынча экономдоп туралы деди го. Жок, бизге Атамбаевдай болуп бир күн менен жашаган. Келечегибиз эмне болсо ошол болсун деп Кытайга карызга байлап туруп өзү щедрый, укмуш президент көрүнүп иштемиш этип басып кеткен президент керек тура. Эмне антип иштеп берип туруп басып кетсе бир нерсе дей алат белек. 5 миллиард карызыбызга дагы 5 миллиард кошулуп кала берет элек да. Оңбогон Садыр бизди карызга биротоло батырды деп коюп калат элек го дагы. Ошондуктан сабырдын түбү сары алтын. Сабыр кылалы, бек туралы. Бир күндүк жашообузду эмес, келечегибизди ойлонолу. 1-2 жылдык азын оолак сыноо үчүн келечек муунду заргакшатпайлы. Президент Садыр Жапаровдун баштапкы айткан сөзүнө таяналы. Аягына чейин ишенеличи. Ал сөздөрүнүн аныгы бир эмес, бир нече ирет тастыкталды. Бактыгүл Иманбек кызы. Жаныш Бакиев Алматыга келип, кызмат бизнеске кирише баштадыбы? Жеке булагыбыздын билдиргенине караганда, Жаныш Бакиев Алматыга көчүп келип, Байман акчасынан жашап жатканы каңкууланды. Ал тиешелүү адамдарды чакырып алып, уй-мүйүз тарта акылдашып, айрымдарга тапшырмаларды берип, Айтор кадимкидей эле иштей баштаганы эмнени билдирет? Кызмат бизнес жаатына өз адамдарын коюу, кайрадан таасир жаратуу менен алдыга суурулабы? Бул боюнча бийлик тыкыр иликтөөгө алып, элдик чечимге келиши керек. Себеби Жаныш Бакиев бир канча буйрутма өлтүрүүлөргө, 7-апрелдеги 90 баланын өлүмүнө айыпталып, жана башка кылмыштары үчүн өмүр бою кесилбеди беле? Унутуп калдыкпы? Ансыз да бардык тармактарда кризис күчөп, кымбатчылык курчуп бараткан чакта бийликке ашыкча көйгөйдүн эмне кереги бар? Мындай шартта Бакиевтерден оолак турбайсыңарбы? Тескерисинче өмүр бою эркинен ажыратылган кылмышкерди кармап, камакка алуу менен калың катмардын моокумун кандырса болот. Булак Азия News гезити. Айдоочуну ыйлаткан россиялык блогер анын үй бүлөсү менен жолугуп таанышты.
Россиялык белгилүү блогер Гусейн Гасанов автоунаа бийлик кылган кыргызстандык Эген Апсаматовго кайрадан жолугуп үй бүлөсү менен таанышты. Айдоочу блогерди үй бүлөсү менен тааныштырып, ал унаа бийлик кылгандан кийин Кыргызстандын өкмөтү да жардам берүү сунушун киргизгенин айтты. Ошондой эле Instagram тармагында жеке баракчасын ачып, ал жактан да жардам берүүнү каалагандардын саны көбөйгөнүн кошумчалаган. Таксисттин жубайы блогерге ыраазычылыгын билдирип, анын мындай кадамынан кийин кызынын жашоосуна да өзгөрүү киргизгенин белгиледи. Апсаматов автоунаанын арткы айнектерине Гусейнден белектеп жазып коем деп билдирди. Эске салсак, Гусейн Гасанов менен Артуюн Назарян Апсаматов аларды бекер жеткирип койгону үчүн автоунаа бийлик кылган. Булак кактус чекиткейи. Шайлоо күнү президент Садыр Жапаров Түркмөнстанга барат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 28 ноябрда Түркмөнстанга жумушчу сапар менен барат. Ал жакта экономикалык кызматташтык уюмунун 15 саммитине катышат. Ушул эле күнү Бишкекке кайтып келерин президенттик администрациядан билдиришти. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун төрагалыгы менен өтчү саммитте Ашхабадтын экономикалык кызматташтык уюмуна жана анын уставдык органдарына төрагалык кылуусунун жыйынтыгы чыгарылат. Саммиттин соңунда жыйынтыктоочу декларация кабыл алынат. Аталган уюмга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Ооганстан жана Азербайжан мүчө. Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Булак азаттык чекит орг. Түркмөнстан бала бакчаларда орусча мультфильмдерге тыюу салынды. Түркмөнстандын айрым бала бакчаларында орус тилиндеги мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы Билим берүү министрлигинин өкүлүнө шилтеме берип маалымат таратты. Лебап облусундагы 3 бала бакчада орус тилинде мультфильм көрсөткөнү үчүн бир нече тарбиячы иштен алынганы кабарланды. Билим берүү тармагынын кызматкерлеринин айтымында, жакында Ашхабадтык инспекторлор аймактардагы билим берүү мекемелерин текшерген. Инспекторлор мугалимдерди балдарга орус тилинде мультфильм көрсөтүп жатат деп күнөөлөп, жумуштан бошотушту. Бала бакчанын жетекчилери аларга катуу сөгүш жарыялашты, деди ал. Текшерүүчүлөр бала бакчаларда мультфильмдерди түркмөн тилинде гана көрсөтүү керектигин айтышты. Текшерүүчүлөр башталгыч класстын окуучуларынын дептерлерин текшерип, чет элдик кино каармандарынын сүрөттөрүн ата мекендик образдарга алмаштырууну да талап кылышкан. Мукабатта дептер деген сөз орусча жазылган болсо, аны колдонбоо керек, деди билим берүү мекемесинин кызматкери. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, Түркмөнстанда темир жол бекеттеринен, аэропорттордон жана унаалардан орус тилиндеги эскертүүлөр, нускамалар алынып салынууда. Эки тилдеги жарыялар да өчүрүлөт. Эми баары түркмөн тилинде жазылат. Булак азаттык чекит орг.